Ali radıyallahu anhu mындай керемет сөз айтқан екен. Al-ajab mimman yahliku wa ma'ahu najatu. Ушундай бир пенде болот, таң калыштуу. Мына деп кыйроого учурайын деп калат. Кыйрайын деп мына жок болоюн дегенде эле аны бир кутултуп жибере турган бир амалы болот. Кандай жакшы ушундай пенде болуу деп турду. Кандай жакшы. Ал кайсы десе, "Ва хия" не болгон кутулуу, ийгилик десе, "Ал-истигфар" кечирим суроо. Мунун мааниси тозокко түшүп бара турганда, тозокко алып барып кое турган бир нерселерди, күмөндөрдү, арам ойлорду, туура эмес ойлорду, туура эмес сөздөрдү сүйлөп алышыбыз мүмкүн экен да, өзүбүзгө тиешелүү. Ошонун бардыгына эмне кылат экенбиз? Эртели кеч истигфар, Кудай Тааламдан астагфирулла деген зикирлерди чалып турсак, балким ушунун райымы менен, зикирибиздин пайдасы менен Алла Таала өз райымын алып, бизди бейишке чыгарып коюшу толук ыктымал деп мынакей Али радıyallahu айтып атат. Ошон үчүн дайыма истигфар. Мунун мааниси жана жогоруда хадиске байланыштып да айтып кетели. Кудайдан кечирим тилебей койбо, сөзсүз турда кечирим тилеп тур деген мааниде айтылып атат. Анткени пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдан сурайт ба Айша энебиз, "Неле эртеден кечке нафил намаз окуп, буттарың шишип кеткенче окуп кыйналып атасың? Мынчалык не жаныңды үрөп кыйнайсың? Сен мурунку жана кийинки күнөөлөрүң кечирип койбоду беле Кудай Таалам? Кечирип койду го. Мынчалык эмне жаныңды үрөп кыйналасың" десе, эмне деп жооп берет? "Афала анакуна абдан шакура." Кудай Тааламга шүгүр келтирген, ыраазылыгын билдирген пенде болсом болбойбу дейт. Мен дайыма Кудай Тааламга шүгүр келтирген пенделерден болушум керек. Рахматын айткан. Мисалы, сиз үйүңүзгө кирсек, эшигиңиздин алдынан өтүп баратабыз. "Ой, кел, таксыр кел" деп туруп, үйүңүзгө чайга киргизип койсоңуз, "Жакшы, мейлеме" деп коюп кетип атса, эчтеке деле болбойсуз. Бирок бир аз кызыктай болочуз. "Рахмат" деп да койбоду го депчи. Кичинекей оозун жели да. "Рахмат, үйүңүздө берекет болсун, Алла разы болсун" деген эле сөз жетиштүү өзү негизи. Андай эле кооз сөз деле керек эмес. "Рахмат" деп койсоңуз жарашат. Сизге чоң рахмат, үйүңүздөрдө берекет болсун дайыма деп коюңуз, болду, жетет экен. Себеби пайгамбар Мухаммад алейхиссалам не дейт? Башка хадисте: "Мен лам яшкурин наса лам яшкуриллаха." Кимде ким пендеден көргөн жакшылыктарына ыраазылык билдирип, рахмат деп койбосо, Кудай Тааламдын нечендеген жакшылыктары бар, тартуулары бар, неаматтары бар, аларга эч качан силер рахмат айтпайсыңар дейт. Ким айтып атат муну? Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам. Ошон үчүн кыпынчалык кичинекей жакшылык көрдүкпү бирөөдөн, сөз түрдө эмне дейт экенбиз? Рахмат. Рахмат деген оңой эле сөз. Рахмат. Анан рахмат деген терминди айтуу дагы бул сүннөт. Алла разы болсун деген сыяктуу эле бул дагы эмне болот? Жакшы термин мусулманчылыкта. Анткени хадисте айтып атат. "Мен лам яшкурин наса", ким рахмат айтпаса деп атат. Демек, Кудайдын берген жакшылыктан эч качан ал рахмат айтпайт. Мына бул деле сонун термин. Рахмат дегенди дайым айтышыбыз керек. Керек болсо ушунчалык адат кылалы. Кээ бир үй бүлөлөрдү көрөбүз, бала чакасынын чай ичип отурса, ата нан алып берип койсо, атасы нанды туурап койсо алдына, "Рахмат ата" деп коет экен. Апасы чай сунуп берип атса, "Рахмат апа" деп чайын алып ичишет. Сонун бул адат. Ушуну адат кылып үйрөнсөк да болот үйгө. Жөжөнү күзө санайын дегенде билбейм, чоңойгондо эле өзгөрүп кетпесе. Жаш кезде бар сонун боло берет экен, колдорунда бийлиги жок да, атенен айтканын кыла берет. Бирок үйдө да көрүп атабыз ушул практиканы. Кичине эле бири-биринен бирдеке пайда көрүп калса эле рахмат дейт. Жакшы адат экен, ушуну үйрөтөлү балдарыбызга, неберелерибизге үйрөтөлү. Анан кийин көчөдө чыкканда керек болсо автобус токтотсагы, токтоп койсо, рахмат деп коюп отуруп кетсе, шоопур канчалык сүйүнөт. Балким сизге чейин бирөөдөн орой сөз уккан, сиз рахмат деп койгонуңуз үчүн мындай эс алачышы мүмкүн. Жакшы адамдар бар экен депчи. Болбосо жакшы адамдар көп, арасынан бир-экөө чыгып калат да, кээ бирөө. Кыял ошондой. Мен ушундаймын эле дей берет кээ бирөө. Сиз андай болсо кыялыңызды чытаңыз нар жака. Биз жаман кыялыбызды бирөөлөр көтөргөнгө милдеттүү эмес. Биздин кыялдарды.
Жаман кыя баарында бар. Анын баарын жашырып, кандай эле улусада уят жок дейт. Дараткана киргенде эки жагыбызды бекитип этияттанууна кирип атпайбызбы? Көпчүлүк болуп кетсе дагы кокуй айнанан улусада уят жок, эми кечирип коюңуз, айтпашыбыз керек. Үнү да чыгып кетпесин деп этияттап анан кийин калабыз. Даратыбызды бүтүрүп анан чыгып кетебиз. Ошол сыяктуу жаман мүнөздү ошондой жашырыш керек экен, колдон келишинче. Жашырып, Кудайым ушу жаман мүнөздү менден ала көр. Мүнөзүмдү оңдоюнчу, жакшы адам болоюнчу деп ошого умтулушубуз. Ансыз эле өмүр кыска. Убакыт ушундай кыска, тез өтүп кетет. Бири-бирибизди капа кылбай өтүп кеткенге аракет кылалы. Мисалы, сахабалар баары тирүү туруп, Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам тирүү турганда эч кимиси алдыга озунуп, Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдан мурда сөз сүйлөгөн эмес. Жооп да берген эмес. Андан кийин табииндер жүрдү. Сахабалар менен доорлош болгон. Сахабалар тирүү турганда Хасан Басри рахматуллахи алейх, Ибн Мусайяб жананын түрүндөгү толтура аалым табииндер болгон. Бири дагы жооп берген эмес. Сахабалар тирүү турганда. Баргыла Анас радиаллаху баргыла, Абдулла деген пайгамбардын кайниси бар радиаллаху, ошого баргыла деп бүт качып турган. Анан өмүрүнүн акырында билесиздер, эң көп жашаган сахабалардын бири экөөсү ким? Анас радиаллаху. Пайгамбардын дуасынын шарапаты менен көп жашаган. Ая узун убакыт жашаган. Ошо сахаба айтат го, биз картайдык. Бүгүндөн баштап исалу ал-Хасан ал-Басрия. Бүгүндөн баштап Хасан Басриден маселе сурагыла. Менден сурабагыла болду дейт. Себеби мен картайдым дейт. Карып калдым. Бир азыр айткан сөзүм анан унутуп калам деген маанид айтат. Эми карыган ошол экен да. Тура эмес айтып болбайын. Бүгүндөн баштап Хасан Басриден сурагыла. Азыр эми арабча билбегени дагы муфти, билгени деле муфти чала билип алганы. Аябай 10 жыл 15 жыл окугандар тек бурчта эле калып калат. Азыр ар бир мечитте айтпайм, бирок көпчүлүк мечиттер деп айтпайм, кээ бир мечиттерде пайда боло баштады азыр. Мейли Пакистанда, мейли Индияда, мейли Арабияда 10 жылдап, 15 жылда окуп келген илимдүүлөрдүн артынан жамандап, аны укпа, акыйкатты мына мен түшүндүрөм дегендер пайда болуп турат. Укпаңыздар. Арабчаны билбейби? Билсе дагы. Ар бир мечиттин өзүнүн имамы бар. Ошо имамдын эле этегин кармай бериңиздер. Кыяматта ошол жооп берет. Не үчүн? Бул дагы сүннөт. Имамды гана ээрчүү. Ханафи мазхабын ким карманам десе ошондой. Себеби дегенде тартип болот. Бир тартип болот. Эч кандай бузулбайт, түз кетет. Ошол имам ар бир мечиттин имамы деле жок дегенде биз сели коркот да Кудайдан. Кантип эле моюнан бирдекени айта берсин. Билбесе билгендерден сурап келип сизге айтып бергенге милдеттүү. Жооп берет. Анткени жана далил келтирип го, дәвир далил келтирип коелу бул боюнча. Ибн Масуд радиаллаху анху билесиздер, Иракта турган. Эмне үчүн Иракта Ханафи аалымдар көп чыккан десе, Ибн Масуд радиаллаху ошол жерде болгон. Ошол жерде өмүр сүргөн. Имам Азам рахматуллахи алейхин далилдери ошо имама Ибн Масуд радиаллаху анхудан барган хадистерди. Көбүнчө риваят ушул. Ибн Масуд радиаллаху анхудан алган дей берет. Көрдүңүздөр, Руя ан Ибн Масуд радиаллаху анху дей берген. Ибн Масудтан риваят кылган хадис деп. Ошо Ибн Масуд радиаллаху анху ошончо илим даражасына жетсе дагы 7 сахаба болгон, фатва берген. Ошонун 7-өнүн бирөөсү Ибн Масуд радиаллаху анху болгон. Ошондой даражада, статуста болсо дагы, эмне деген? Кокус менин айткан фатваларым, сөздөрүм, кокус Азирети Умар радиаллаху анхуга, мусулмандардын башчысы болгон Азирети Умарга каршы келип калса, токтоосуз менин сөзүмдү ыргыт кылат деген. Мунун мааниси эмне? Мусулмандар баары бир денедей болуш керек деген маани. Бир денеде, бир пикирде. Ошон үчүн балдарыңыздарды илимдүү устаздардан сабак алдырыңыздар. Мына азыр Ислам институт, Ислам университет, Карабалтыда Ислам институт, медреселер болуп атат. Илимдүүлөр аябай көп чыгып атат. Кудайга шүгүр. Ошолорду да баары илимдүү устаздарынан сурап, биздин мечитке илимдүү бир устаз берчи, ушундан сабак алалы деп, бирден устаз кармап алсак да болот. Болгону жанагындай шарт. Ошол окуу жайдын мүдүрлөрүнөн сөз байлыгы, китеп окуу маданияты жана жергиликтүү элдин маданиятын жакшы түшүнгөн бир мугалим бер бизге деш керек. Анткени кээ бир маселелер болот. Бир маселени экинчи, үчүнчү маселеден кийин айта турган маселе болот. Анын баарын чалкем чаш кылып,
аралаштырып ботко кылып айтып жүрсө анда болбой калат. Өзү Ханафи мазхабында да ушундай. Ар бир алым барган жеринин үрп адатын, каада салтын өздөштүрмөйүнчө ал жерге фатва бергенге болбойт. Шарият эрежени айтканга болбойт. Себеби дегенде сөздү туура эмес жеткирип алышы мүмкүн. Туура эмес айтып алышы мүмкүн. Анткени Али радыйаллаху анху не деген? Каллимин нас аля кадри укулихим. Адамдардын аң сезимине жараша сөз сүйлөдү. Адамдардын аң сезимине жараша сөз сүйлөй албайсызбы, анда сиз сүйлөбөй туруңуз деген сөз. Адамдар биздин деңгээлибизге жараша көтөрүлүш керек деген сөз жок. Адамдардын деңгээл бийик болсо биз бийик жакка чыгышыбыз керек, орто болсо орто жакка келе калыш керек, ылдый болсо ылдый түшө калыш керек экен. Ушундай жашоо. Элдин деңгээли аябай өсүп кеткен болсо, анда аябай өсүп барыш керек өйдө көздөй. Азыр баягында дарат маселелери азыр козголбой калды го. Эч ким сурабай калды. Сүйүнөсүң да. Таксыр, мер кичине кантип кетсе эмне болот деген эми болушу мүмкүн, бирок калбай деле калды андай. Азыр оор маселелерди бере башташты. Элибизде дини түшүнүк тереңдей баштады деген мааниде айтып атабыз. Шүгүр, Аллага шүгүр. Китеп окуу маданияты өсүп атат барган сайын. Мына Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам адамдардын эмес, мал жаныбарлардын дагы көңүлүн капа кылбаптыр. Урбаптыр. Чапкылабаптыр. Керек болсо бир да риваятта жок экен, аялын мындай кылып жыга чапты, анан тоголото чапты, ыргыта тепти деген жок экен. Мына ошондуктан пайгамбардын өмүр баянын кайра окуй беришибиз керек.